Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Силер менен эфир аркылуу жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе мен силерге 7-класстын алгебра сабагын баштаймын. Билесиңер балдар, адам тууралуу эмгектенүүдө төмөнкүдөй бир жакшы афоризм бар. Ким көп эмгектенсе, бакыт ошол адамга тиет. Демек, келгиле баарыбыз акыл эмгеги менен эмгектенип, баарыбыз бактылуу болгонго аракет кылалык. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызда мен алгебра сабагын баштаардан мурда алгач мен силерге бир нече төмөнкүдөй туюнтмаларды көрсөтөйүн. Карап көргүлөчү. Силерге белгилүү болгондой, экранда силер көрүп турасыңар, бүтүн туюнтма деп туруп атат. Туюнтма тууралуу силер башталгыч класстан бери эле маалыматыңар бар. Бүтүн туюнтмаларды түзүш үчүн эмнелерден түзүлөт болду экен, же кандай компоненттерден турат деген суроо жаралат. Анда эмесе, ооба, силер буга чейин алган билимиңерди пайдаланып кайталай турган болсок, бүтүн туюнтма сандардан, ошондой эле өзгөрмөлөрдөн, андан башка кашаалардын жардамы менен жана амалдардын белгилери менен түзүлөт. Эсиңерде барбы? Андан башка дагы балдар нөлдөн айырмаланган санга бөлүүнү да камтыйт. Кайталайм. Аты айтып тургандай бүтүн туюнтма деп туруп атат. Демек, бүтүн туюнтманы түзүүчү компоненттерди мен силерге санап өттүм. Бүтүн туюнтмалар силер жогоруда таанышкандай сандардан, өзгөрмөлөрдөн, кашаалардын жардамы менен, амалдардын белгилери менен түзүлүшү мүмкүн. Айрым учурда бүтүн туюнтма нөлдөн айырмаланган санга бөлүүнү да камтыйт экен. Эми балдар, мен азыр силерге бир нече туюнтмаларды көрсөтөйүн. Көрүп турасыңарбы? Кана экранга жакшылап баамдагыла. Силер бир нече бүтүн туюнтмаларды жана бүтүн туюнтмага кирбеген туюнтмаларды да жазып койгонумду көрүп турасыңар. Ал үчүн, эгерде мен жогоруда айтпадымбы силерге, бүтүн туюнтма болуш үчүн эмнелерден түзүлүш керек деп. Силерге мен бир аз убакыт берейин, экрандагы туюнтмаларды карап көргүлөчү. Экранда силер көрүп турган туюнтмаларда бир нече 6 туюнтма турат. Бирок булардын арасында айрымдары бүтүн эмес. Анда эмесе мен бүтүн туюнтмаларды өзүнчө бөлүп жазганга аракет кылайын. Карагылачы биринчи туюнтманы. Биринчи туюнтма сандардан жана амалдын белгилеринен түзүлдү. Жана өзгөрмө турат. 98,6 деген сан, 2 деген сан, Б деген өзгөрмө, минус деген амалдын белгиси. Көрдүңөрбү балдар? Демек, биздин биринчи туюнтмабыз сандардан, амалдын белгилеринен жана өзгөрмөдөн түзүлдү. Бул бүтүн туюнтма. Экинчи туюнтмага көңүл буралык. Бул жерде дагы сандар, өзгөрмөлөр, алардын даражалары жана амалдардын белгилеринен туруп атат. Бул дагы бүтүн туюнтма. Үчүнчү учурда, үчүнчү мисалыбызда сандар, өзгөрмөлөр, амалдардын белгилери жана кашаанын жардамы менен түзүлгөнүн көрүп турасыңар. Бул дагы бүтүн туюнтманын бир мисалы болуп эсептелет. Төртүнчү учурга көңүл бургулачы. Төртүнчү учурда балдар, анан бешинчи учурда көңүл буралып. Экөө тең бөлчөктүн бөлүмү бар экен. Төртүнчүдө бөлүмүндө 12x деп турат, бешинчинин бөлүмүндө 576 деп турат. Бул жерден бешинчи туюнтманы мен бүтүн туюнтманын катарына киргиздим. Баамдадыңарбы? Эгерде бөлчөктүн бөлүмүндө сан катышып калса, анда аны бүтүн туюнтма деп эсептейсиңер. Эгер бөлүмүндө өзгөрмө катышып калса, анда ал бүтүн туюнтма боло албайт. Мынакей, 4-чү мисалда 12x деген турат бөлчөктүн бөлүмүндө. 6-чы мисалда 9a-нын 9-су деп турат. Силер баамдап тургандай 4-чү жана 6-чы туюнтмалар бүтүн туюнтмаларга кирбейт. Урматтуу окуучулар, мен силерге дагы бир жолу эсиңерге саламын. Бүтүн туюнтма болуш үчүн сандардан, өзгөрмөлөрдөн, амалдардын белгилеринен, кашаалардын жардамы менен түзүлүш керек жана нөлдөн айырмаланган санга бөлүүнү камтыса болот. Нөлдөн айырмаланган сандан башка өзгөрмөнү камтыса, ал бүтүн туюнтмага кирбей калат. Мынакей кайрадан экранды карагылачы. Демек, 4-чү менен 6-чынын бөлүмүндө 12x, анан 9a-нын 9-су деп өзгөрмөлөр катышып калгандыктан 4-чү жана 6-чы туюнтма бүтүн туюнтмаларга кирбей калды. Эми урматтуу окуучулар, мен силерге танграмм же болбосо 7 жалпак фигуранын жардамы менен түзүлгөн фигураны көрүп турасыңар.
квадрат формасында туруп атат. Бул танграмм деген баш катырма менен силер мүмкүн жашооңордо көп эле колдонуп ойноп жүргөн болушуңар керек. Ушул 7 жалпак фигуранын жардамы менен балдар мен мисалы үчүн мондай бир мышыктын сөлөкөтүн түздүм. Мен эмне кылдым? Берилген фигураны өзгөрттүм. Бирок ичиндегилерди ордун гана алмаштырып өзгөртүү жүргүздүм. Байкадыңарбы? Демек, мен берилген квадрат формасындагы фигураны бир нече бөлүктөн түзүлгөн, ошол бөлүктөрдүн ордуларын алмаштыруу менен мен башка бир фигураны жасадым, өзгөрттүм. Бирок ошол эле фигуралардан түзүлдү. Байкадыңарбы? Эми ушул сыяктуу эле биздин алгебра курсубузда дагы мынакей силер жогоруда кайталап өткөн бир бүтүн туюнтма турат. Ушул бүтүн туюнтманы дагы кантип өзгөртсө болот экен. Демек балдар, мен жогоруда танграммдын жардамы менен же жалпак 7 фигуранын жардамы менен жазылган квадратты өзгөртүп мышыктын сөлөкөтүн келтирсем, биз бүгүнкү сабагыбызда силерге жогоруда кайталап өткөн бүтүн туюнтмаларды өзгөртүп, башка ошол туюнтмага теңдеш барабар туюнтманы алат экенбиз. Анда эмесе келгиле биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасын жазып алалык. Урматтуу окуучулар, дептериңерди ачып, биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасын жазып алууңарды суранам. Бүтүн туюнтманы көп мүчөгө өзгөртүү. Теманы дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Бүтүн туюнтманы көп мүчөгө өзгөртүү. Жаздыкпы темабызды? Анда эмесе, мынакей мен жогоруда силерге көрсөткөн 4 бүтүн туюнтманы экранга чыгардым. Ушул туюнтмаларды кантип өзгөртсөк болот экен? Ал өзгөртүүнү өтөөрдөн мурда алгач мен силерге дагы бир теориялык материалды кайталап өтөйүн. Биринчи бүтүн туюнтманы баамдагылачы 98,6 минус 2b деп турат. Бул биринчи 98,6-ны бир мүчө катары карасак болот, 2b-ны бир мүчө катары карасак болот. 2 бир мүчөнүн суммасы көп мүчөнү түзөт. Эсиңерде барбы балдар? Бир мүчөлөрдүн суммасы көп мүчө деп аталат. Кайталаймын. Бир мүчөлөрдүн суммасы көп мүчө деп аталат. Келгиле анда, кайрадан экранга карайлык. Анда 98,6 менен минус 2b деген бир мүчөлөрдүн суммасы силер көрүп тургандай 98,6 минус 2b-га барабар. Демек, бул 2 бир мүчөнүн суммасы көп мүчөнү берди. Экинчи мисалыбызда бүтүн туюнтма, биринчи бир мүчөбүз 7a-нын 5-чи даражасы b, экинчи бир мүчөбүз 21ab. 2 бир мүчөнүн суммасы дагы көп мүчөнү түздү. Үчүнчү учурга кайрылалы. 32x-тын кубу y плюс 4 менен суммасы менен көбөйтүндүсү түрүндө туруп атат. Андан кийинкиси, демек бул жерде бир мүчө менен көп мүчөнүн көбөйтүндүсүн көрүп турасыңар. Экинчисинде, демек, ушул экөөнү бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтө турган болсо, мынакей, мен жакшылап силерге тааныштырып өтөйүн. 32x кубту y-ге көбөйтсөңөр, 32x куб y пайда болот. Ал эми 32x кубту 4-кө көбөйтсөңөр, 128x куб пайда болду. Плюс 4 менен 32-ни көбөйттүңөр, эми минус 53yx менен плюс 7-нин өзүн жазып койдум. Ушул жерден карагылачы, алгач силерге бүтүн туюнтма берилген. Мен бүтүн туюнтманы бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнүн ыкмасын пайдаланып көбөйттүм. Анан калган 2 мүчөнүн өзүн жазып, силерге баштапкы абалы менен салыштыра турган болсоңор, демек берилген бүтүн туюнтмабызды көп мүчө түрүндө жазып койдум. Кайталайм балдар. Алгач бизге бүтүн туюнтма берилген. Ошол бүтүн туюнтманы мен бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүү ыкмасы менен көбөйтүп, анан калган 2 бир мүчөнүн өздөрүн жазуу менен көп мүчө түрүндө алып келдим. Демек, 4-нчү тапшырмага өтөйүн. 48a-нын өзүн жазайын. Демек, 48a-нын өзүн жазсам, анда 9x минус 7y бөлүнгөн 576 деген туюнтманы мен мындай теңдеш өзгөртүп алайын. Карагылачы, экранда турат. Демек, 9x минус 7y-ди 576-га сумманы санга бөлүш үчүн ар бирин өз-өзүнчө бөлүп койсо болоорун силер билесиңер. Демек, мен 9 бөлүнгөн 576-ны x-га көбөйтөм, минус 7-ни 576-га бөлгөндү y-ге көбөйтөм. Же
576'dan 9 x minus 576'dan 7 y деп жазганга болот балдар. Анда эмесе мен ушуларды теңдеш өзгөртүлгөнүн жазайын. 48a'nın özün жазып, ал эми 9x minus 7y бөлүнгөн 576'нын ордуна силер көрүп турган туюнтманы жаздым. Анда силер баамдагандай алгачкы берилген бүтүн туюнтмадагы көп мүчө түрүндө жазылып калды. Анда эмесе мен балдар бүгүнкү сабактын өзөгүн түзгөн дагы бир негизги теорияны кайталап өтөйүн. Анда эмесе экранга кайрадан көңүл буралып, каалаган бүтүн туюнтманы көп мүчө түрүндө көрсөтүүгө болот. Кайталайм. Каалаган бүтүн туюнтманы көп мүчө түрүндө көрсөтүүгө болот. Эми балдар, мен силерге тез эсептөөнүн бир жолун айтып өтөйүн. Тез эсептөөнүн жолун айтыш үчүн алгач мен силерге бир нече сандарды мисал келтиремин. Ал үчүн мындай кылалык. Урматтуу окуучулар, бүтүн туюнтманы теңдеш өзгөртүп аткан учурда дагы силерге эсептөөгө туура келет. Ал эми эсептөө учурунда тез эсептөөнүн математикада көп сырлары бар. Ошондой сырлардын бирөөнү мен сабакта бүгүн пайдаланганга аракет кыламын. Аны мен силерге доскадан көрсөтүп берейин. Урматтуу окуучулар, эми мен силерге бүгүнкү алгебра сабагында тез эсептөөнүн бир сырын үйрөтүп коеюн. Ал үчүн 51, 52, 53 жана башка 59га чейинки сандардын квадратын кантип ооз-2 айтсаңар болот. Мен ошону үйрөтүп өтөйүн. Анткени муну силер математиканы үйрөнүп аткан алгебрабы, геометриябы, физика, химия сабактарында колдонсоңор болот. Анда эмесе мына экранга карайбыз. 54. Ушул 54 деген сандын квадратын табыш үчүн мен акыркы 4 деген сандын квадратын биринчи жазып алам. 16. Андан кийин 5тин квадраты 25, 25 келе 4тү кошуп коесуңар. 29. Көрдүңөрбү? Мен ооз-2 эле жазып атам. Андан кийин 55тин квадратын жазалы. Ушул эле эреже менен 5тин квадратын жазам. 25. 5тин квадраты 25, 25ке кайра 5ти кошуп койсом 30. Силер сабактан кийин да өз алдыңарчан бул боюнча көндүмдөрүңөрдү калыптандыргыла. Ушул эле 55тин дагы балдар квадратын башкача да жазса болот. Мен аны кийинки сабактарда үйрөтөйүн. Эми 56тын квадратын жазалы. 6тын квадраты 36. 5тин квадраты 25. 25ке эле 6-ны кошуп койсоңор 31 болуп калат. 7тин квадраты 49. 5тин квадраты 25. 25ке 7-ни кошуп койсоңор 32 болот. Эми бул жерде 8тин квадратын жазайын. 64. 5тин квадраты 25. 25ке 8ти кошуп койсоңор 33. Мынакей балдар, тез эсептөөнүн жолу. Эми ушул жерде бир нерсеге көңүл буралы. Мына силер көрүп турган 7-нин квадраты 2 орундуу сан 49, 8-дин квадраты 2 орундуу сан 64, 6-нын квадраты 2 орундуу 36. Көбөйтүндүсү же квадраты 2 орундуу болбой калса, анда алдына нөл жазышыңар керек. Мен ошого бир мисал көрсөтөйүн. Мынакей 51-дин квадраты. 51-дин квадратын табыш үчүн 1-дин квадратын жазсам 1ге барабар да, демек мен аны 0,1 деп жазып коюшум керек. Байкадыңарбы? 5тин квадраты 25, 25ке 1ди кошсом 26. 2-нин квадратын 0,4 деп жазайын. 5тин квадраты 25, 25ке 2-ни кошсом 27. 3тин квадраты 9, 0,9 деп жазайын. 5тин квадраты 25, 25ке 3-тү кошсом 28. Эми мына, урматтуу окуучулар, азыр доскада турган тапшырмада 51-дин квадратын жазыш үчүн 1-дин квадратын жазып, 5тин квадратына эле 1ди кошуп коесуңар. 2-нин квадратын жазып, 5тин квадратына эле 2-ни кошуп коесуңар. 3-түн квадратын жазып, 5тин квадратына эле 3тү кошуп коесуңар. Көрдүңөрбү? Айрым учурда ушундай тез эсептөөнүн ыкмаларын колдонуу дагы силер үчүн ыңгайлуу болушу мүмкүн. Эми азыр мен силерге доскага көрсөткөндөй 51 же болбосо 10-дугу 5ке барабар, 1ден баштап 9га чейинки болгон 51-дин, 52-нин жана башка 59-тун квадраттарын кантип оңой таап койсо болорун мен силерге көрсөттүм. Эми азыр биздин бүтүн туюнтманы көп мүчөгө өзгөртүүдө дагы ошол эреже бизге жардамга келет. Анда эмесе келгиле экранга көңүл буралык. Мынакей, экранда силерде көп мүчө туруп атат. Көп туюнтма туруп атат. Бүтүн туюнтманы көп мүчө түрүндө көрсөткүлө деп атат.
Кайталайм, тапшырманын шартына көңүл буралык. Бизге көп мүчө түрүндө көрсөткүлө деген тапшырма берилди. Бул тапшырманы аткарыш үчүн мен чыгаруу деп жазып алдым. Эми көп мүчөнүн өзүм көчүрүп жаздым. Байкадыңарбы балдар? Бул көп мүчөнү түрүндө көрсөтүш үчүн бул туюнтмада x минус 54-тün айырмасынын квадратын табышыбыз керек эле. Ал эми бул эки туюнтманын айырмасынын квадратын табууну силер буга чейинки темаларды өткөнсүңөр. Анда мен силердин эсиңерге салайынчы. Эки туюнтманын айырмасынын квадраты, биринчи туюнтманын квадраты минус биринчи менен экинчи туюнтманын эки эселенген көбөйтүндүсү плюс экинчи туюнтманын квадратына барабар экендиги эсиңерге түшүрсөңөр болот. Мен ушул формуланы колдонуп жазайын эми. Мына силер көрүп тургандай x минус 54-тün квадратын табыш үчүн x-тин квадраты x квадрат, x менен 54-тü көбөйтүп 2 эселесем минус 108x чыкты. Плюс эми 54-тün квадратын оңой кантип тапсам болот? Мен жана жогоруда силерге доскада көрсөттүм. Азыр мен экрандан көрсөтөйүн. Кайталап өтөм. Мынакей 54-тün квадратын ooz 2 мындай кылып эле жазсаңар болот. Акыркы бир цифра 4 турат. 4-тün квадратын эле жазып коесуңар. 16 деп. Эми биринчи турган цифра 5, 5-тün квадраты 25 болот. 25 эле 4-тü кошуп койсоңор 29. Мынакей балдар, эң эле оңой жолу. 54-тün квадраты, демек, биз жогоруда тапкандай 2916-га барабар. Плюс, эми экинчи туюнтма болсо, жана x минус 54 эки туюнтманын айырмасынын квадраты болсо, азыр эки туюнтманын суммасынын квадратын тапкан атабыз. X плюс 57-нин суммасынын квадратын. Ал үчүн биринчинин квадраты, биринчи менен экинчинин эки эселенгени, 57-ни 2-ге бөлсөк 114x, эми 57-нин квадратын табалы, келгиле мени менен кошо ooz 2 эсептейли. Алгач 7-нин квадратын жазсам 49 болмок. 5-тин квадраты 25 болмокта, 25-ке 7-ни кошсом 32 болуп, 3249-га барабар экен. Көрдүңөрбү балдар? Демек, ушул айрым учурда тез эсептөөнүн сырларын билип алууда силерге убакытты үнөмдөгөнгө жардам берет. Келгиле, эми андан ары окшош кошулуучуларды топтоп коелу. Мынакей, x квадрат менен x квадратты кошсоңор 2x квадрат чыгат. Минус 108x менен плюс 114x окшош болсо экөөнү кошсоңор 6x чыгат. 2916-га 3249-ту кошсоңор 6165 чыгат. Мынакей, мен берилген бүтүн туюнтманы көп мүчө түрүндө көрсөттүм. Жообун жазып коебуз. Биздин көп мүчөбүз 2x квадрат плюс 6x плюс 6165-ке барабар экен. Урматтуу окуучулар, силердин окуу китебиңерде дагы ушул сыяктуу көптөгөн тапшырмалар камтылган. Аны силер азыр мен жогоруда көрсөткөн мисалдын негизинде өз алдыңарча дагы көндүмдөрүңөрдү калыптандырганга аракет кылгыла. Мен эми силерге дагы бир тапшырманы аткарып көрсөтөйүн. Мынакей карагылачы, көп мүчө түрүндө көрсөткүлө дейт. Бул жерде бизге алгач туюнтма түзүүнү карашыңар керек экен. Экранга жакшылап баамдагыла. Бизде 3 көп мүчө турганын көрүп атасыңар. Демек, ушуларды жазардан мурда мына шартына жакшылап көңүл бургула. Мындай тапшырма окуу китебиңерде турат. Жана деген сөздү көрүп атасыңарбы? A'нын 4-түнчүсү минус 5a куб плюс 1 жана a куб плюс 3 деп турат. Жана десе, экөөнүн ортосунда көбөйтүндүсү дейт. Ушул экөөнүн көбөйтүндүсү десе, экөөнүн ортосуна көбөйтүү белгисин коймокпуз. Бирок математикада жазууда эки кашаанын ортосуна көбөйтүү белгисин жазбай койсо да болот. Эми биринчи турган 3 мүчө менен суммасын дейт. Көп мүчөсү менен суммасын деп. Демек, ортосуна суммасын койдум. Урматтуу окуучулар, ушул тапшырманын шартын жакшы ичиңерден өз алдыңарча окуп чыккылачы. Минус 5a'нын 5-нчиси плюс 5a'нын 4-түнчүсү минус 2 көп мүчөсү менен a'нын 4-түнчүсү минус 5a куб плюс 1 жана a квадрат плюс 3 көп мүчөлөрүнүн көбөйтүндүсүнүн суммасын тапкыла. Мына ушул сыяктуу тапшырма келгенде алгач силер андан бүтүн туюнтманы түзүп алдыңар. Эми бул бүтүн туюнтманы теңдеш өзгөртүп, көп мүчө түрүндө жазып алабыз. Мынакей алгач 3 мүчөнү жаздым. Эми экинчи бизге көп мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнүн эрежесин пайдаланып жазабыз.
Мен силерге доскага көп мүчөгө көбөйтүүнү даяр формада эле жаздым. Силер аны билесиңер. Биринчи 3 мүчө турат. A'нын 4-сү минус 5A куб плюс 1. Муну мен A квадрат плюс 3кө көбөйттүм. Ал көп мүчөгө көбөйтүү деген эрежени өз алдыңарча бир аз кайталап алгыла. Мен болсо окшош кошулуучуларды топтой берейин. Минус 5A'нын 5-си менен плюс 5A'нын 5-синин суммасы 0-гө барабар. Ал эми андан башка A'нын 6-чысы турат. 5A'нын 4-сү 3A'нын 4-сү турат. A квадрат 15A'нын кубу турат. Жана минус 2 плюс 1 деген бир мүчөлөр турат. Демек окшошторун топтой турган болсок, A'нын 6-чысы плюс 8A'нын 4-сү минус 15A'нын кубу плюс A квадрат минус 1ге барабар болду. Урматтуу окуучулар, бул тапшырманын өзгөчөлүгү мен жогоруда даяр бүтүн туюнтманы өзгөрткөн болсом, азыр силерге мына сөздөрдүн жардамы менен берилген туюнтмаларды кантип суммасын, көбөйтүндүсүн кантип жазыш керек экендиги тууралуу мисалга кайрылдым. Жообун жазып коелук. Мынакей көп мүчө түрүндө көрсөтүлдү. Эми урматтуу окуучулар, сабактын аягында мен силерге төмөнкүдөй сунуш айтмакчымын. Эфирдик убакыт чектелүү болгондуктан мен силерге темадагы негизги деген түшүнүктөрдү кайталап бергенге аракет кылайын. Жана силерге кошумча да тез эсептөөнүн ыкмасын, математикадагы айрым бир окуу китебинде кездешпей калган материалдар тууралуу маалыматтарды берип турмакчымын. А силер болсо окуу китебиңерди ачып алып, андан ары өз алдыңарча чыгарганга аракет кылгыла. Мен силерге ийгилик каалаймын. Кайрадан жолугушканча саламатта калгыла.